Бул зал өлкөгө атагы чыккан залдардын бири. Өз убагында бул жерде дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Арзубек Назаров, СССРдин чемпиондору Нурлан Абдыкалыков, Валерий Гришковец, Андрей Курнявка, дүйнө чемпиону Айбек Абдымомунов тарбия алышкан. Учурдун мыкты мушкерлери Азия чемпиону Азат Усуналиев, Азия оюндарынын коло медаль ээси Турат Осмонов да ушул тамтыгы чыккан залда машыгып такшалууда. Бир нече күндөн соң Бишкекте Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган мелдеш өтөт. Ар өлкөдөн мушкерлер келгени менен башкы курам машыкчу зал ээнсиреп азыр бош. Шарт жок дейт башкы машыктыруучу. Биздин канча жылдан бери курама командабыздын өзүбүздүн залыбыз жок. Канча жылдан бери ремонт кылып беребиз деп бир дагы ремонтта баштай элек. Ошого карабай биз мына азыр могу кылып аткан зал болсо, бул ээси болсо частный предпринимательдер, ошолор менен биз өзүбүз сүйлөшүп, ушу залга келип тренировка кылып атабыз да. Анан мен ойлойм, ушу биздин өзүбүздүн чоң жакшы бир залыбыз болсо, көп командалар биздин Кыргызстанга келмек деп. Шарт жок деп мушкерлер кайгырып отурбай жапырт даярдыкты баштаган. Чебердикти өстүрүү үчүн Алжир, Ирак мушкерлери менен тажрыйба алмашууда. Анткени алдыда Олимпиадага лицензия ойнотулуучу жалгыз Таймаш. Азырынча мушкерлердин даярдыгын Шопоков мелдеши сынга алмакчы. Бул Кытайда лицензия ойнотулат да, ошонун алдында эң күчтүү турнирлердин бири да. Ошондуктан эң мыкты мушкерлер келет да. Өзбекстандын мушкерлери күчтүү болот. Азыркы Алжирдин мушкери да абдан күчтүү мушкер экен. Бирок рингте көрсөтөт, буюрса. Мен ойлойм, ар бир эле Олимпиада түрүнө кирген спорттогу мушкерлер, спортсмендер Олимпиадага лицензия алсам деп тилектенет. Менин кыялларымдын бири ошо. Үмүтүм чоң негизи. Өлкөдө бокс үчүн жакшы шарттар жок болсо да мушкерлер аракеттен тайбай келет. Мисалы, былтыр өспүрүмдөр курамасы Азия чемпионатынан 6 медаль, дүйнө чемпионатынан 2 коло байгелерди багынткан. Жаш мушкер Темирландын айтымында жакшы шарттар түзүлсө, мындан да мыкты жыйынтык көрсөтүүгө мүмкүн. Дүйнөлүк чемпионатта мен көрдүм, бүт өлкөлөрдөн жакшы обеспечение, бүт жактан обеспечениялар бар. Өзүнүн медицинасы, өзүнүн массажисттери, бирок биз да ошого карабай ийгиликке жетиштик. Мен мындан аркы дагы результаттарга жетишкенге аракет кылам. Эң биринчиден дагы бул өзүмдүн элим үчүн, жерим үчүн, Кыргызстаным үчүн аракет кылам. Дүйнөдө кыргыз мушкерлерине жогору деген баа. Ага мисалдардын бири Азат Усуналиевдин Украина атамандардын курамында дүйнөлүк рейтингдин мен деген мушкерлер менен тең ата тайлашканы себеп. Эми мушкерлерге шарт түзүп, колдоого алуу гана калды. Ошондо гана өлкөдөн дүйнөнү багынткан чемпиондор чыгат деген үмүт. Гүлжан Турдубаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.